Урматтуу мекендештер, мына жакында Кыргызстандын Жогорку Кеңеши өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигине кандай бөгөт кылчу бир мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып отурат. Мына ушунун өзү бейөкмөт уюмдардын өзүнүн табияты жөнүндө көп депутаттарыбыз түшүнбөй аткандыгын дагы айгинелейт. Өкмөттүк эмес уюмдар бул биринчиден жарандык коомду чыңдоо үчүн жарандарга, атуулдарга таалим берет. Коомдук тажрыйба аркылуу аларга жакшы сабак берет. Экинчиден, өкмөт менен, бийлик менен жөнөкөй жарандардын ортосунда көпүрөөк кызматын аткарып, баарлашууга чакырып келет. Үчүнчүдөн, кайсы бир бийлик бутагы же жергиликтүү бийликтин кайсы бир өкүлдөрү мыйзамга каршы иш жасап жаткан болсо, жарандардын укугун коргоо үчүн аларды керек болсо сотко же болбосо моралдык сотко тартып, алардын жарандардын укугун кемсинтпешине чакырат. Мына ушундай бейөкмөт уюмдардын ишмердиги жалпы демократиялык коомдордо бул кадыресе иш. Ал эми авторитардык жана башка өкүм зор мамлекеттерде ар дайым өкмөттүк эмес уюмдарды бөгөт кылып, чидерлеп, аларды өзүнүн буйругу менен гана иштеткенге аракет кылган мыйзамдарды чыгарганга аракет кылышат. Көбүнчө буга чейинки тажрыйбабызда айгинеленгендей, кээ бир атуулдарыбыз бийликте турганда өкмөттүк эмес уюмдарга кедерги болуп, ал эми бийликтен түшүп өздөрүнүн укуктары кемсинтиле баштаганда кайрадан эле дал ушундай өкмөттүк эмес уюмдарга жалдырап келип жаткан учурлар тарыхыбызда көп эле болду. Мына ошондуктан Жогорку Кеңештин баардык мүчөлөрүн, депутаттарды, ошондой эле баардык жарандык коомубуздун өкүлдөрүн дал ушул өкмөттүк эмес уюмдарга жана маалымат эркиндигине чек коюу, бөгөт кылуу аракеттерине каршы турууга чакырар элем.